Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердик вирустар жана антивирустук программалар. Сабактын максаты балдар, биринчи бул компьютердик вирус жөнүндө түшүнүк аласыңар, экинчи компьютердик вирустун түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар, үчүнчү антивирустук программалар жана алардын функциялары жөнүндө үйрөнөсүңөр, жана ошондой эле компьютердик вирустардын жана антивирустук программалардын биздин жашообуздагы орду жана маанисин үйрөнөсүңөр. Анда балдар, жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап алалы. Биринчи бул программа деген эмне? Балдар, биз мурдагы сабактарда компьютердин программалык камсыздоосу деген тема өткөнбүз, жана анда программага аныктама өргөнбүз. Программа деген бул ушул алгоритмдин компьютердик формалдык тилде берилиши дегенбиз. Алгоритм болсо балдар, бул ошо кандайдыр бир максатка жетүү үчүн же болбосо кандайдыр бир маселени чечүүгө арналган кадамдардын же болбосо командалардын ырааттуулугу деп айтканбыз. Кийинкиси колдонмо программа камсыздоо. Кайсы программалар кирет? Колдонмо программа камсыздоо бул программалоого кайрылбастан бул колдонууга даяр болгон программалардын топтому. Бул эки чоң топко бөлүнөт. Жалпы арналыштагы, жалпыга арналган жана ошондой эле атайын кесипке арналган программалар. Биздин турмушубузда колдонууга пайдаланган бардык программалар бул колдонмо программалык камсыздоого кирет. Кийинкиси интерфейс деген эмне? Балдар, интерфейс деген бул ошо колдонуучу менен компьютердин жана колдонуучу менен программанын ортосундагы диалогду уюштура берүүчү каражаттар болуп эсептелинет балдар. Кийинкиси программалоо системаларына мисал келтиргиле. Программалоо системаларына бул программалоо тилдери кирет. Программалоо тилдерин силер кайсы тилдерди билебиз? Мисалы C++, же болбосо Python тили, же болбосо Pascal, Basic деген тилдер аябай көп. Бул программалоо тилдери, бул программалоо системаларына мисал болот. Кийинкиси файл жана файлдык система. Файл деген балдар, бул аталышка жана кеңейтилишке ээ болгон бул бир документ болуп эсептелинет. Ал эми файлдык система бул ошол файлдардын жана ошондой эле каталогдордун топтому болуп эсептелинет. Эми балдар, демек силер дагы өтүлгөн темаларды сөзсүз түрдө кайталап койгонду унутпагыла. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы: биринчи бул компьютердик вирус жөнүндө түшүндүк балдар, экинчи компьютердик вирустун түрлөрү, үчүнчү компьютердик вирустун таралуу каналдары, төртүнчү компьютердик вирустун бар экендигин аныктаган белгилер, бешинчи антивирустук программалар жана анын түрлөрү, алтынчы кеңири таралган антивирустук программалар, жетинчи сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ошол сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Демек бүгүн биз бир планыбыз көп экен, көңүл коюп барабыз балдар. Демек биринчи бул компьютердик вирус жөнүндө түшүнүк. Эми компьютердик вирус деген эмне балдар? Компьютердик вирус бул башка программалардын коддоруна, эстин системалык бөлүгүнө, жүктөөчү секторлорго зыян келтирүүгө жана ар түрдүү каналдар аркылуу өзүнүн көчүрмөлөрүн жаратуу аркылуу таралууга жөндөмдүү зыяндуу программалык камсыздоонун бир түрү балдар. Демек компьютердик вирус дагы бул бир программа болуп эсептелинет. Бирок ал эстин системалык бөлүгүнө, жүктөөчү секторлорго зыян келтирет экен жана ошондой эле башка программалардын коддоруна жана ошондой эле анын өзгөчөлүгү бул ар түрдүү каналдар аркылуу өзүнүн көчүрмөлөрүн жаратуу аркылуу эмне кылат экен? Таралууга жөндөмдүү экен балдар. Бул компьютердик вирус. Эми биринчи компьютердик вирус 1971-жылы Боб Томас тарабынан иштелип чыккан бул Creeper бул программасы болуп эсептелинет балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда экинчи планга келели. Эми компьютердик вирустун түрлөрү балдар. Компьютердик вирустун түрлөрү балдар бул топторго бөлүнөт. Бул жайгашкан жерине жараша түрлөрү, таасиринин деңгээлине жараша түрлөрү жана жугуу жолдоруна жараша түрлөрү, ошондой эле алгоритмине жараша түрлөрү болуп. Эми жайгашкан жерине жараша түрлөрү бул жүктөөчү, файлдык жүктөөчү жана тармактык болуп бөлүнөт. Ал эми таасиринин деңгээлине жараша түрлөр бул зыяны жок, коркунучтуу эмес, коркунучтуу жана кыйратуучу болуп бөлүнөт. Бул ошол таасир эткен деңгээлине жараша түрлөрү балдар. Жана ошондой эле жугуу жолдоруна жараша түрлөрү бул резиденттик жана резиденттик эмес балдар. Ал эми алгоритмине жараша түрлөрү бул репликатордук, троян вирусу, логикалык бомба, макровирустар, мутанттар жана көрүнбөчү вирустар болуп бөлүнөт балдар. Бул компьютердик вирустун түрлөрү болду. Түшүнүктүү болдубу? Анда балдар кийинки планга келели.
Эми компьютердик вирустун таралуу каналдары кандай жолдор аркылуу таралат? Биринчи бул сырткы эстер аркылуу. Сырткы эстерге эмнелер кирет? Бул флеш карталар же болбосо оптикалык дисктер же болбосо катуу магниттик дисктер ушул сырткы эстер аркылуу таралат. Кийинкиси локалдык тармак аркылуу. Локалдык тармак деген бул мисалы канча дейли бир мектеп ичиндеги мисалы компьютерлер бири бирине туташтырылып локалдык тармак түзүлсө, демек ал бир компьютерде бар вирус кийинки компьютерлерге дагы жугуу коркунучу бар. Кийинкиси компьютерден компьютерге, демек компьютерден компьютерге информация алмашкан учурда демек таралат. Андан кийинкиси интернет тармагы аркылуу. Бул эң кеңири таралганы бул интернет тармагы аркылуу. Мисалы биз интернетти пайдаланган учурубузда мисалы бир топ сайттарга киришибиз мүмкүн, же болбосо кээ бир маалыматтарды жүктөшүбүз мүмкүн. Ошол маалыматтарды жүктөгөн учурубузда вирустар кошо жүктөлүп же болбосо ошол кандайдыр бир сайттарга киргенибизде ал сайттар аркылуу бизге компьютерибизге вирус жугушу мүмкүн балдар. Жана электрондук почта аркылуу. Электрондук почта аркылуу бул атайын электрондук почталар аркылуу ошо жөнөтүлгөн маалыматка кошо бул компьютердик вирустар дагы атайын келип түшөт компьютерге. Түшүнүктүү болду бул компьютердик вирустун таралуу каналдары. Анда балдар 4-чү планга келели. Эми компьютерде вирустун бар экендигин аныктаган белгилер кантип байкасак болот? Компьютерде вирус бар экендигин. Биринчи бул программалар туура эмес иштеп баштайт балдар. Жана компьютер жай иштеп баштайт. Андан кийинкиси аракет системасынын жүктөлбөй калуусу. Аракет системасы бул операциялык система, Биз негизинен Windows операциялык системасын колдонобуз. Демек ошол жүктөлбөй калса, демек мында компьютердик вирус бар экендигин билсек болот. Жана файлдардын жана папкалардын жок болуп кетүүсү. Мисалы, биз эгер өчүрбөсөк эле алар жок болуп кетүүсүнөн, демек компьютердик вирус жуккандыгын же болбосо бар экендигин билсек болот. Жана файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсү. Мисалы, файлдардын көлөмү кичирейип же болбосо чоңоюп, бул өз алдынча өзгөрсө, демек мында ошол компьютердик вирустун таасири бар экендигин билишибиз керек. Жана файлдардын саны өз алдынча көбөйүүсү. Бул дагы бир компьютердик вирустун бар экендигин аныктаган белги болуп эсептелинет. Жана оперативдүү эстин толушу балдар. Оперативдүү эс деген бул ошол компьютер иштеп жаткан учурда гана эмне кылып берүүчү эс, сактап берүүчү эс балдар. Бул ошонун толушу, демек бул компьютердик вирустун бар экендигинин белгиси балдар. Жана экранга күтүлбөгөн билдирүүлөрдүн жана сүрөттөрдүн чыгышы. Муну дагы эгерде турмушуңарда кезиктирген болсоңор, демек мында дагы вирус бар экендигин белги. Жана күтүлбөгөн үндөрдүн чыгышы. Мисалы, ар түрдүү үндөр чыгып баштайт. Мисалы, турмушубузда менин деле турмушумда кездешкен бул. Мисалы, звуктар, ар кандай звуктар чыгып баштайт. Демек мында дагы компьютердик вирустун таасиринин улам. Жана компьютердин катып же жай иштей баштасы. Бул эң кеңири мисалы ушуну байкасак болот, Компьютер катып же жай иштей баштаса, демек биз компьютердик вирус бар экендигин билсек болот экен. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда 5-чи планга келели балдар. Эми антивирустук программалар жана анын түрлөрү. Антивирустук программалар деген эмне? Бул вируска каршы күрөшүүчү вирустардын ар түрдүү кесепеттеринин алдын алуу аркылуу компьютердин системалык бөлүгүн вирустардан коргоочу утилит программалар топтому балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек биз ошол компьютердик вирустардын дагы алдын алып, же болбосо ошолордон да коргонсок болот экен. Буга бизге антивирустук программалар жардамга келет экен. Эми антивирустук программалар дагы түрлөргө бөлүнөт балдар. Мисалы, бул жерде ошол антивирустук программалар вирустардын түрлөрүнө карай коргоо жөндөмдүүлүгүнө жараша топторго бөлүнөт балдар. Вирустардын да түрү көп. Мисалы, ошол ар бир вирустун, мисалы, медицинаны алсак балдар, ар түрдүү вирустар бар, Ошол вирустарга каршы күрөшүүчү ар түрдүү эмнелер бар, дары-дармектер бар, Ошол сыяктуу эле ошол компьютердик вирустардын да түрлөрүнө жараша жана ошолордун түрлөрүнө жараша антивирустук программалар дагы эмне түрлөргө же болбосо топторго бөлүнөт балдар. Биринчи бул детектор программалар. Детектор программалар бул оперативдик эстеги жана файлдардагы конкреттүү вирустарды издөөнү ишке ашырып, вирус табылган учурда керектүү билдирүүнү берет. Мындай түрдөгү антивирустук программалардын кемчилиги ошол программаны иштеп чыккан программисттерге белгилүү болгон гана вирустарды гана
таба алат балдар. Түшүнүктүү болду. Демек бул программалар топтому, бул антивирустук программалар топтому бул конкреттүү вирустарды гана эмне кылат экен? Издеп жана ошону билдирүүсүн берип жана ошого каршы күрөшө алат экен. Ошол программаны демек детектор программалар, антивирустук программаларды түзүп чыккан программисттерге белгилүү гана болгон вирустардан коргой алат экен. Демек программисттер бардык вирусту билиши мүмкүн эмес. Экинчиси доктор программа же болбосо вакцина программалар, антивирустук программалар топтому. Бул антивирустук программалары вирусталган файлды табуу менен гана чектелбестен, аны жок кылууну, башкача айтканда дарылоону ишке ашырат. Файлды баштапкы калыбына келтирет. Мындай түрдөгү антивирустук программалар алгач оперативдик эсти вирустан тазалап, андан соң файлдар менен алектенет балдар. Бул аты айтып тургандай эле, демек ошол вирусталган файлды булар табуу менен гана чектелбестен, аны эмне кылат экен? Дарылайт экен, же болбосо ошо вирустарды жок кылып, ошо файлдын баштапкы абалына келтирет экен. Мисалга бул Касперский антивирус, бул доктор веб деген бул эң кеңири таралган. Бул мисалы Касперский антивирус программасын билсеңер керек. Бул демек доктор программа же болбосо вакцина программалар тобуна кирет экен. Кийинкиси ревизор программалар. Бул эң ишениктүү вирустардан сактоочу каражат болуп эсептелет балдар. Бул ревизорлор компьютерде вирус чукпаган учурда программанын, каталогдордун жана диск тутумунун аймактарынын баштапкы абалын эмне кылып алышат экен? Эстешет экен. Андан кийин мезгил менен же колдонуучунун талабы боюнча учурдагы абалды баштапкы абал менен салыштырып көрүшөт. Демек бул программалар ошо компьютерде вирус жукпаган учурду эмне кылып алат экен? Эстеп калышат экен. Жана ал кийин мисалы ошол вирус бар экендигин аныктоо үчүн же болбосо ошондой бир команда бергенибизде, ал ошол баштапкы абал менен учурдагы абалды салыштырат экен. Аныкталган өзгөрүүлөр монитордун экранына эмне кылат? Чыгарылат. Эреже боюнча иштөө тутуму жүктөлгөндөн кийин дароо салыштырылат. Бул иштөө тутуму бул эмне операциялык система, ошо жүктөлгөндөн кийин дароо алар эмне болот экен? Эреже боюнча салыштырат экен. Салыштырганда файлдын узундугу, циклдын башкаруу коду, модификацияланган күн жана убакыт жана башка параметрлер эмне болот? Текшерилет. Ревизор бул программалар кыйла өнүккөн алгоритмдерге ээ. Стелс вирустарын табышат жана сканерленип жаткан программанын версиясындагы өзгөрүүлөрдү вирус жасаган өзгөрүүлөрдөн айырмалай алышат. Кеңири колдонулган бул Касперский монитор программасы ревизор программалардын бири болуп эсептелет. Түшүнүктүү болду? Бул программалардын тобу демек жогоруда айтылган программалардын тобунан дагы бир айырмачылыгы ушулар экен. Кийинкиси фильтр программа же күзөтчүлөр. Компьютерде иштөө учурунда вирустарга мүнөздүү болгон шектүү аракеттерди табууга арналган чакан резиденттик программалар. Мындай аракеттер эмнелер болушу мүмкүн? Бул шектүү аракеттер, мисалы, ком кеңейтүүлөрү бар файлдарды оңдоо аракеттери, экзеге оңдоо аракеттери, же болбосо файл атрибуттарын өзгөртүү. Кийинкиси абсолюттук дарек боюнча дискке түз жазуу. Бул да бир шектүү аракет болуп эсептелет. Жана дисктин жүктөө секторлоруна жазуу. Ошондой эле резиденттик программаны жүктөө. Ушундай бир шектүү аракеттер байкалса, демек бул ушул шектүү аракеттердин негизинде ошол эмне кылат экен? Билдирүү берет экен. Эми кандайдыр бир программа көрсөтүлгөн иш аракеттерди аткарууга аракет кылганда, күзөтчү колдонуучуга билдирүү жөнөтүп, тийиштүү иш аракеттерди тыюу салым же уруксат берүүнү сунуштайт. ЧПК программалары абдан пайдалуу, анткени алар вирусту көбөйүү алдында, анын пайда болушунун эң алгачкы этабында аныктай алышат балдар. Бирок алар файлдар жана дисктерди айыктырышпайт. Бул бир өзгөчөлүгү. Вирустарды жок кылуу үчүн башка программалар, мисалы, фактарды колдонуу керек. Демек бул программалар топтомунун негизги өзгөчөлүгү бул демек ошол вирусту көбөйүү алдында жана ошондой эле пайда болушунун эң алгачкы этабында аныктай алгандыгы. Бул негизги өзгөчөлүк экен. Кийинкиси бул вакциналар жана иммунизаторлор. Иммунизаторлор бул файлдын жугуусун алдын алуучу резидент программалар болуп эсептелет. Бул вирусту дарылоочу дарыгердин программалары жок болсо, вакциналар колдонулат. Эмдөө белгилүү вирустарга гана каршы жүргүзүлөт. Бул өйдө мисалы биз медицинаны мисалга келтирдик. Демек ошол
ар бир вирусту өзүнүн эмдөөсү ар башка вакциналар жүргүзүлөт ошол вирустардын алдын алуу үчүн. Демек бул программаларга да ошондой тиешелүү экен. Вакцина программанын же дисктин иштөөсүнө таасирин тийгизбей тургандай кылып өзгөртөт. Ал эми вирус аларды вирусталган деп кабыл алат, андыктан зыян келтирилбейт балдар. Учурда вакцина программалары чектелүү колдонулуп жатат. Бул түшүнүктүү болду, Эми 6-планга келели балдар. Кеңири таралган антивирустук программалар. Эми кеңири таралган антивирустук программалардын түрү негизинен аябай көп. Бирок бул жылдык мисалы ар түрдүү статистикалык маалыматтар бар. Изилдөө маалыматтары мисалы жыл сайын кайсы антивирустук программалар эң кеңири колдонулду жана ошондой эле рейтинги жогору болгон антивирустук программалар бар. Мисалы бул сайттан алынган ушул антивирустук программаларды алдым. Мисалы бул жерде Asset Note 32 деген, антивирус Kaspersky Free деген, Avast деген бар. Бул кеңири таралган жана бул жерде Доктор Web деген, ошондой эле Panda антивирус Pro. Бул кеңири таралган антивирустук программалар. Мындан башка да антивирустук программалардын жүздөгөн түрлөрү бар балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми демек балдар бышыктоого келели. Эми бүгүн эмнелерди үйрөнүп алдык балдар? Бүгүн демек биз компьютердик вируска аныктама бердик. Компьютердик вирус деген демек бул дагы бир программа болуп эсептелет экен. Болгону ошол бул кандай дейли, жакшы эмес максатта ойлонуп табылган программа дейли, жөнөкөй тил менен айтканда. Бул демек ошол эстин системалык бөлүгүнө, жүктөөчү секторлорго жана ошондой эле программалардын коддоруна зыян келтирип жана өзүнөн өзү көбөйүүгө жөндөмдүү экен. Жана компьютердик вирустун түрлөрү демек бул ар түрдүү түрлөрү бар экен. Демек жайгашкан жерине жараша, таасиринин деңгээлине жараша жана жугуу жолдоруна жараша, ошондой эле алгоритмине жараша түрлөрү бар экен. Ошондой эле компьютердик вирустун таралуу каналдарын үйрөнүп алдык, вирустун бар экендигин аныктаган белгилерди үйрөнүп алдык. Демек ушул белгилер байкалса, демек компьютердик вирус жуккандыгын билип, ошого жараша алдын алуу же болбосо ошого каршы күрөшүү жүргүзүлүшү керек экен. 5-план демек бул антивирустук программалар ошо вируска каршы күрөшүүчү жана антивирустук программалар дагы вирустардын түрлөрүнө жараша өзүнчө топторго бөлүнөт экен. Бул детектор программалар, доктор программалар, ревизор программалар, фильтр программалар жана ошондой эле вакциналар болуп. Жана бул жерде кеңири таралган антивирустук программаларды карап өттүк. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, бул жерде тапшырма, демек бул жерде компьютердик вирус деген эмне? Биринчи компьютердик вирус качан ойлонуп табылган? Үчүнчү бул антивирустук программалар жана алардын түрлөрү жөнүндө айтып бергиле. 4-нчү компьютердик вирустарды таркатуучу каналдар. Эми балдар бул суроолорду 4 гана суроо түзүлдү. Силер дагы ошол теманын ичинен толук ушундай суроолорду түзүп, теманы бир сыйра талкуулаганды унутпагыла. Жана ушул суроолорго өйдөдө айтылган маалыматтардын ичинен жооп таап, силер турмушуңарда кайсы антивирустук программаларды пайдаланасыңар, жана мурда кандай пайдаланып элең, кайсыны пайдаланып, азыр учурда кайсы антивирустук программаны пайдаланасыңар жана ушулордун айырмасы бири-биринен, ушуну анализдеп көргүлө балдар. Жана ошол силерде компьютердик вирустун бар экендигин аныктаган белгилерди байкадыңар беле компьютерде иштеп аткан учурда, аны дагы сөзсүз түрдө анализдегенди унутпагыла. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.